Assalamu alaikum урматтуу замандаштар, мекендештер. Мен сиздерге сатыкка чыгып жаткан центрден 22 сотук участогу менен ангарлары менен жашай турган бардык шарттары бар тамды тартып бермекчимин. Дарегине көңүл буруңуздар. Ушул КамАЗдар туруучу Питакты баарыбыз билебиз. Ушул жерден эле солго бурулат экенбиз. Бул көчө Чубак Сатаев көчөсүнүн уланысы болуп айтылат экен. Участогын барыңыздарды бир айтып кызыктырып коеюн. Участогы 22 сотук экен туугандар. Талас шаарынан мындайча айтканда центрден 22 сотук участогы менен тамдардын сатылышы менимче абдан сейрек. Ушул 22 сотук участоктун ичинде бардык шарттары менен жашаганга тамы жана ошондой эле сарай, склад, ангарлары бар экен. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Чогуу тартып сиздерге көргөзүп берейин. Биз жетейин деп калдык. Ушул КамАЗдар туруучу Питактан солго бурулганда эле, күн чыгышты көздөй бурулганда эле болжолу менен бир 300 метрде бул участок тамы менен ушул жерде жайгашкан. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жакындарыңыздар менен бөлүштүрүп койсоңуздар болот. Балким сиздердин жакындарыңыздардын үйлүү же болбосо жерлүү болуп калышына сиз себепчи боло аласыз. Мынакей туугандар, биз келип калдык. Мына сол жак беттеги ушул ворота, ушул воротадан киребиз. Бул жакта көп жилой домдор, үйлөр бар экен, түшкөн экен бул жакка. Мынакей ушул кирип келгенде эле караңыздар, бул ангары, чоң ангары бар экен. Мына туугандар, биз келдик, үйдүн кожоюндары күтүп турат. Биз азыр Кудай буйрса баарын сиздерге так тартып берген аракетин кылам. Мынакей туугандар, ушул территорияда жашай турган бардык шарты менен тамы, очокканасы, жайкы кухнясын баарын тартып берем. Бул жерде ангарын көрүп атасыздар. Болжолу менен 10го 11 110 квадраттын тегерегинде ушундай ангарлары менен бул жагында тегирмен буга чейин иштеп келген экен, дагы деле иштесе болот. Эгер кимде ким бул жерди сатып алып тегирмен иштетем деп, бул тегирмендин баасындагы сүйлөшүп алып тегирмен иштетсеңиздер да болот. Бул жагында тартып көргөзүп коеюн. Бул билинбеген менен абдан чоң зданиялар экен. Биягында караңыздар, биягында да бөлмөлөрү менен. Бул жакта да ушундай бөлмөлөрү менен. Бул илгерки Союздун убагында курулган, абдан бир бекем салынган илгерки ангарлар. Андан кийин бул там 17ге 11 болжол менен 180 квадраттын тегерегинде. Анда ичин тартып берейин мен сиздерге. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына киргенде эле сол жак бетте бардык шарттары менен душовойлорун көрө аласыздар. Туалети менен, душтары менен бардык дарат алуучу, бутту жуучу жана мындайча айтканда бардык шарты менен душовой. Анда үйдүн ичине кирдик. Мынакей киргенде эле бул жери холл. Холлдон кийин бул жакта күнгөй бетте бир спальниги бар экен. Бунун ичи карасыздар туугандар. Абдан сыртынан чакан көрүнгөн менен үйдүн ичинин чоңун өзүңүздөр баа бериңиздер. Бул жакта дагы мини зал. Эки айнек күнгөй бетти карап турат экен. Үйдүн ичи туугандар абдан ысык. Мен көрүп жатам, үйдүн ичи абдан ысык. Паровой отоплениясы от менен. Бул жакта дагы зал. Бардык евролор менен потолоктору ночной. Андан кийин бул жакта да ушу бир спальня бар экен. Жана дагы кызыгы туугандар. Мынакей. Бул жагында экинчи душовойду көрө аласыздар. Бир үйдө эки душовой, мындайча айтканда очеред болбойт бардык шарты менен деген белги. Бул жакта да туалети, душу. Мына бул үй мага жакты туугандар. Кухняны мен сиздерге азыр тартып берип коеюн. Ушу эшиктен кирип келгенде ушул жерде киребештен оң жак бетинде кухня. Кухнясын караңыздар, бардык вычкалары менен, бардык шарттары менен. Мына топка бул жерде. Бул жагында тартып берип коеюн, эмне бар экен.
Кладовка, бул жакта да кладовка. Кенен экен. Мына туугандар, бул үйдүн ичин мен силерге баарын жалпы тартып бердим. Анда эмесе сырттагы очокканаларды жана ошондой эле жайкы кухняларды дагы тартып берип коеюн. Очокканасы мындайча айтканда шаар ичинде 22 сотых менен баардык шарты менен мындай кенен жерде жашаш ар бир эле инсан кааласа керек. Мына туугандар, бул очокканасы. Охо, очоккананы келтириптир. Коздоп баардык ушундай бир только бул жерге жашаш керек экен туугандар. Бул жагы да кенен. Жайкы кухнясы. Летний кухня. Мына туугандар ушундайча. Анда эмесе баасына келели. Баасы $56,000 сурап жатат экен. Варианттар болсо дагы ойлонот. Унааларга алмаштыруу. Андан дагы кызыктуусу туугандар, бул жерден жайы менен суу агат экен. Өзүнчө эле мындайча айтканда бир природа токойдун жээгинде жашап жаткандагыдай абдан бир тоз жер экен. Колуман келишинче тартып бердим. Кимге кызыктырган болсо төмөндөгү номерге чаласыздар туугандар.